Assalamu alaikum, саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Алгачкы Smart Style системасынын баштоочулары. Сиздер тарых өзгөртүүчү инсансыздар. Ошол үчүн сиздерди бардыгыңыздарды куттуктап өтөбүз. Баарыңыздар куттуктайбыз, сиздер туура чечим чыгардыңыздар. Эми бул системага да адамдар жөн келип албайт. Бул деле Алланын каалоосу менен албетте, бул дагы өзүбүздүн каалообуз менен сабырдуулук негизинде келип жатат да. Эми алгач өзүбүз таштырып өтсөк, балким араңызда бизди тааныбагандар бардыр. Биз бул компанияны юбилейибиз менен иштейбиз, семейный пара. Бул компанияны 2016 жылдан бери каттуу киришип, 2017 уже каттуу киришип ишти баштаганбыз. Бүгүнкү күндө компаниянын директору, уже 5-5 минутный бронзовый директор десек да болот. Буга деле биз көптөгөн кадамдар кетти. Мен Ашимова Бегимай, жолдошум Адылбек Эшбаев. Эми сиздерге бул бүгүнкү кайрылуубуздун себеби бир өзгөчө бир кайрылуу болуп атат да сиздергечи. Себеби бул нерсени сиздер угуп алышыңыздар керек. Бул нерсени сиздер сөзсүз түрдө билип алышыңыздар керек. Анткени башында айткан жоксуңар, башында эскерткен жоксуңар деген сөздөр болуп калышы мүмкүн да, эми барып арабызда. Себеби бул жашоо да ошондой жашоо, баардыгыбызга биринчи эскертүү берилсе, ошого жараша дагы мамиле болот экен да эми. Эми бул жерде эмне болуп атат? Бул Smart Style деген система биринчи бул баардыгыбызга керектелүүчү система. Эми ошол боюнча азыр биз сиздерге бир четтен айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Чындыгында негизин айтып кете турган болсок, чындыгында сиздер бир өзгөчө тандалган инсан экенсиздер. Анткени сиздер убагында, вовремя, керек мезгилде, керек учурда отурасыздар. Анткени буга чейин деле биз өтө көп азыр 2017-ден баштап катуу иштеп баштаган болсок, ошодон бери канчалаган адамдар жазылып иштеп келе жатканбыз да, бирок кандай өтө тездик менен болбосо дагы кандайдыр бир үмүт менен баардыгы ушул Smart & Rich компаниясы экен, Кыргызстандын компаниясы экен, чай кофелери жардам берет экен, ден соолугу аябай сонун жардам берет экен. Демек бизнесин да куруп кетсек деп чоң бир үмүт менен келгенбиз дагы, бирок кандайдыр бир мындай жакшы бир системанын тоскоолдуктар болбосо үйдөн чыга албаган дегендей жолдошу уруксат бербей, анан жанында лидерлер жок болгон үчүн, жанында ар бир кадамды көрсөтүүчү инсан жок болгондуктан көбүбүз эмне кылышыбызды билбей эле калып кеткен адамдарыбыз көп да. Ошол себептен бул абдан бизде дагы абдан ойлонтуп эмне кылсак, кандай кылсак, ошончо адам бул жактан Лейлектен жазылды эле, бул жактан Баткенден, бул жактан Кара-Балта, бул жактан Бишкек бар болчу, бул жактан Москва келип калды. Талас, Нарын, Нишөткөл, Казакстандан жазылып калды, анан Тажикстан, анан биз Өзбекстан, эми айта берсек абдан көп. Анан кайсыл жагына баргандан уже чарчап, кимиси менен иштешти уже билбей калдык. Биз буга чейин ошол бизге ишенип келди эле деп, анан ар кайсыл региондон лидер чыкса эле ошол жакка барып көчмөндөргө чыныгы көчмөн болуп көчүп барып ошол жакта лидерлерди өстүрүп жашап келдик. Бирок физически уже биз успеть этпей калып, анан кийин ойлонуп баардыгына кантип жетсек болот деп абдан күнү түнү ойлонуп, айрыкча жолдошум Адылбек Эшбаев күнү түнү уктабай ошол системаны ойлоп чыкканыбызга где-то 2,5 жыл болду баштап койгонубузга. Бирок эми ошол бышык жетилип, эми жумушка киргени жатат. Ошонун алдыңкы эң алгачкы бүркүттөр, эң алгачкы эркиндикке чыгуучу, эң алгачкы ошол китеп чыгарабыз буйрушса, журналдардын эң алгачкы беттеринде сиздер турасыздар деп ойлоймун. Бул мүмкүнчүлүк баарыбызга берилди. Эми ошол Smart Style системасы жөнүндө сиз айтып койсоңуз. Ооба, бул Smart Style деген система бул азыркы айтып өткөнгө эле окшош эле. Мен бул жерде көп деле эме кылбайм, муну качан чыкканын, эмне болгонун айтып өттүк. Бул Smart Style'дын максаты бул ар бир лидерге поддержка берүү. Ар бир партнер, мисалы үчүн мен көп ойлоном да, мисалы үчүн кээ бирөөлөр 2 места менен кирген, кээ бирөөлөр 1 места менен, кээ бирөө 3 места менен кирген да. Биз ойлонобуз да, алар деле бир үмүт менен кирди, чындап Бегимай айтканда, алар үмүт менен кирген,
кандай бир статустарга чыксам, балдарыма бир двойной бриллиант болуп пенсия калтырсам, бизнес местнамды калтырсам болот экен, саякаттап келсем болот экен деген үмүт менен жазылган. Бирок тилекке каршы азыркы айтып өткөндөй эле алыста болуп калып, анан чөйрөсү негативтер көп болгондуктан, өзүнүн да кандайдыр бир деңгээлде колу ошобой убактысы болбогондун негизинде ошондой бир нерселердин себептери болуп, кайсы эле бир аз эле процент бул жерде ийгиликке жетип калат да. Ошондо бул система биз негизи кимдер үчүн бул система именно мен бул жашоодо өзүмдү таанышым керек деген инсандар үчүн деп чыгардык да. Анткени жеңүүчүлөр өзү ар жерде көп. Мисалы үчүн биздин командада кайсы бир айылдардан келгендер бар, ар жерден келген, бирок алар жеңүүчүлөр да, алардын негизги жаратылышта ичинде жеңүүчү сезими бар алардачы. Бирок алар ошол жашоонун мындай тоскоолдуктарына, дагы бир кандайдыр бир нерселердин себеп болуп, алар жаштыгында аябай күчтүү болгон, алар эч кимге сөз берген эмес, эч кимге жол берген эмес, эч кимге алдыга камчы салдырган эмес инсандар, турмушка чыгат, башка болот, чөйрө таасир берип, турмуштун кандайдыр бир жолдору менен алар мындай басынып калган инсандар бар да, мындай чөгүп калган инсандар бар, өзүнү тааныбай калган инсандар бар да. Ошол адамдарды биз чыгарсак, аябай сүйүнүп бул системанын бүгүнкү күндө ийгиликке жетип атышат да. Ошондуктан бул система кимдер үчүн? Бул система принципи бар үчүн, бирок бул система менен ар бир адам болгону күнүнө 3-4 саат убактысыны интернеттен эле өзүнү жумшап коюп, үй шартын мурун мен кайненем чыгарбайт, мен жолдошум көнбөйт, анан дагы мен дагы бир жерде иштейм, дагы балам мынабайт, кызым көнбөйт деген адамдар мурун аябай көп болчу, азыр деле көп да. Бирок бул система менен азыр сиздер айылдардан чыкпай эле болгону эле жакшы интернет керек. Жакшы интернетти деле бүгүнкү күндө камсыз кылып койду ар бир айылга. Ошондуктан бул интернет онлайн эле бизнести жасап, бул бизнес ар бир адам үчүн туура келет деп ушундай бир чоң бир системаны чыгардык да, иншалла. Эң туура айтасыз, анткени бул бизнести жасасак деле убакыт өтөт экен, бул бизнести жасабасак деле өтөт да. Бирок ошол бизнести биз менен кошо интернет аркылуу биз менен кетсеңиздер деле ошол интернетке киресиздер, биз менен кетпесеңиздер деле, бизге отказ кылсаңыздар деле, мен иштей албайм деген чечим чыгарсаңыздар деле ошол интернетке убактыңыздарды кетиресиздер да. Анткени азыркы бүгүнкү күндө информация деген абдан көп. Карабай коюштун өзү мүмкүн эмес. Бардыгы мүмкүнчүлүк издеген ушундай жан талашып, ушул алтын доор деп коет, ушул мезгилде жан талашып ийгиликке жетип алсам эмне кылсам экен деп аябай изденип өзүнүн товарын саткандар бар, өзүнүн бизнесин кургандар бар, же болбосо жөн эле айылдагылар көбүнчөсүндө биз жөн эле көрүүчү болуп калабыз да. Көрүүчүлөр дагы бар да. Эми сиздерде эки вариант бар. Же көрүүчү болуп үйдө эле отура бересиздер, кимдир бирөөлөр реклама кылса, кимдир бирөөлөрдүн чыгарган видеолорун, кимдир бирөөлөр киргизген сүрөттөрүн гана көрүп, сырттан гана отуруп каласыздар. Класс басып коюп отурасыздар, ошолор сонун жашайт экен деп коюп эле. Дагы экинчи чечим бул биз менен кошулуп, предприниматель болосуздар дагы, ошолорду көрүүчүлөрдү өзүңүздөргө жыйнайсыздар, мындай айтканда. Сиздер жашоодогу эң өзүңүздөрдүн бренд, жолдошум айткандай эле, жана айтып кетти го, өзүңүздөр өтө күчтүү инсан болгонсуздар, эми ошол басынып калган нерсе, мына жерде бриллианттар жатат, сиздер кандай таланттар жатканын өзүңүздөр гана билесиздер да. Ошону ачып отуруп өзүңүздөр бриллиант таш болуп чыгасыздар, бриллиант болуп, эң баалуу болуп. Же жөн гана көмүлүп ошол бриллиантты чыгара албай калышыңыздар мүмкүн да. Эгерде бизге кошулган болсоңуздар, сөзсүз түрдө ошол өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги талантты чыгарып отуруп эле бул бизнести жасап кетсеңиздер болот. Туура. Биз дагы ошол нерсени айтаарда мен дагы кошулам, себеби эки нерсе болот да, же биз колдонобуз, же болбосо биздин нерсебизди айелдерге колдонсок болот да ошол учурда. Анан негизи эле адам баласы төрөлгөндөн баштап эле уже кардар да. Уже даже чоң кардарга айланып калат. Уже памперстен башталып
уже бүгүн көрүп атасыздар, бүт нерсе бар. Ошолордун баардыгын сатып алууга болот да. А биздин продукциялар эмне болуп атат? Болгону кофе менен чай болуп атат да. Кофе менен чай бүгүнкү күндө кимге керек эмес? Баарына керек. А ден соолук кимге керек эмес? Баарына керек, Аллага шүгүр. Ошондуктан биз буларды жылдыруу үчүн, бүгүнкү даражага жетүү үчүн, бүгүнкү жетишүүгө жетүү үчүн биз кандай гана жолдорду баспадык да, кандай гана погодаларда жүрбөдүк. Бегим ай айткандай, эмне болдук, кайсы бир чөчүндүр бейтааныш айылдарга барып, ошол айылдарда жашаганга туура келип калды. Анткени каттаганга алыс, экинчиден баргандан кийин бир результат чыгарыш керек, жөн барып кайтып келген болбойт да. Ушул учурдан пайдаланып, ошол бизди көрүп турган байкелерге үйлөрүнө киргизип, кыш болобу, жай болобу, партнерлордун үйүндө барып жатып жүрдүк. Ошолорго терең ыраазычылык билдиребиз. Ооба, туура. Анткени ушундай заманда жашап атабыз. Азыр бир тууганына ушундай бир кандай бир мамиле болуп атат да. А бирок биз совсем чөчүн адамбыз. Ошол адамдарга да бизге жумшак төшөгүнү салып, жылуу үйүнө киргизип, ысык тамагын берип, жакшы сөзүн сүйлөп отурган адамдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Үй ичиңиздерге барды. Эми ошондой жолдорду өттүк да. Эми биз сиздер ушул Smart Style системасы менен ал жолдорду өтпөйсүздөр, Кудай кааласа. Сиздер болгону система эле баштайсыңар. Болгону тапшырманы аткарыңыздар. Болгону сиздер эмне кыласыздар? Онлайн менен кете бересиздер. Ал үчүн сиздердин менеджерлер 4-чү, 5-чи уровендеги менеджерлер сиздерге толук жардам берет. Болгону өз убагында кирип эле, өз убагында чыгыңыздар да. Айтат го, ийгиликтүү болуудан коркпоңуз дейт. Ийгиликсиз болуп, эч кимге керексиз болуп калгандан коркуш керек экен да. Ошондуктан биз азыркы күндө эмне кылабыз? Ар бир адамдар өзүнү таанып, бүгүнкү күндө Smart and Rich компаниясынын ичинде биз мына биздин командага Smart Style системасы аркылуу, бул акылдуу система деп коет да. Бул бири-бирине мындай көмөктөшүп, жардам берип отуруп эле, анын дагы бүт жолдоруну сиздерди жекеңиздер көрсөтөт, түшүндүрөт да. Но мен сиздерге бүгүнкү биздин кайрылуубуз болгону ошол менен кетиңиздер, эч бир алыстабаңыздар демекчибиз да. Эми бул жерде кимдер иштей алат да? Негизинен ар каалоосу бар эле ийгиликке жетем. Мен келечекте мындай, келечегине кайдыгер карабаган, балдардын жашоосуна, кыздардын жашоосун кайдыгер мындай жашоого кайдыгер калбаган адамдын баардыгы ийгиликке жете алат. Анткени себеби бул жерде эмне издеген болсоңуздар, эмне кыялданган болсоңуздар, ошонун баардыгын ушул жерден тапсаңыздар болот да. Анан көбүнчөсүндө адамдар айтышат, менин колумдан келеби, кимдер жасайт, мен айта албайм, мен сүйлөй албасам деген адамдар да болушу мүмкүн араңыздарда. Ошолордун бир убакта ошондой ойлонгон, ошондой нерсени айткан бул мен болчумун. Даже эки адамдын ортосунда мен вообще өзүмдүн оюмду толук вообще жеткирип айта албайт болчумун. Даже тааныбаган адамдан саат канча болду деген сөздү да такыр айта албайт болчумун. Даже сосед үйүбүздөн нан сурап дагы чыга албайт болчумун да. Ошондой болгон мен бул жерде иштеп кете алдым. Демек сиздердин колуңуздардан точно келет да. Ар бир адам жасап кетсе болот экен. Сиздер коркпой эле коюңуздар. Ар бир шартты, ар бир тепкичти наставниктер үйрөтөт, кандай иштеп кетишти, бүт бардыгы командная работа деп айтсак болот. Уже бардыгы системага түшкөн, бардыгы тартипке келген. Уже мурункудай башаламанчылык жок азыр. Азыр бизде башаламан болгон. Биз али бир нерсе кылып атсак, эртеси күнү анын эмне бар экен, жасап көрсөк болбой калып, анан эки адам алып келсек ал көнбөй калып, то есть бул жерде кандай адамдар сынып калат бул бизнесте. Эки адамга айтып, үч адамга айтат, анан төртүнчү адамга айтканда уже айткысы келбей калат. Себеби ал адамда уже страх пайда болот да. Азыр мен төртүнчүгө айтсам ал дагы жок дейт деп. То есть адам мындайча айтканда 2-3-4 жыл эле попытка кылат, а уже калганы уже попытка уже кылгысы да келбей калат да. Себеби бессистемно иштейт да. Азыр биздин системада бул көпчүлүк жамаатты, ошо жамааттын системасында сөзсүз түрдө бул жерде ийгилик сөзсүз түрдө чыгат демекчиз. Анткени бул кадам, ар бир кадамга биздин уже даяр окууларыбыз, система түзүлүп калган да. Мощный система түзүлдү бул жерде. Каждый, ар бир адам үйүнөн чыкпай эле болгону 4 саат, 3 саат убактысын кетирип коюп эле каалагандай результатка чыкса болот. Эбегейсиз, анткени бир адам
көп ийгилик багындыруу мүмкүн эмес. Бул команда болгон болсо, бул аябай тоонун томкоруп койсо болот дегендей. Сонун команданын күчү бар. Бул жерде еще өтө күчтүү эжекелер, өтө күчтүү менеджерлер сиздерди, өтө күчтүү лидерлер сиздер менен бирге болуп, кандай суроолоруңуздар болсо, кандай тоскоолдуктар болгон болсо, ошолор сиздерге жардам берип, биздин жардамыбыз менен чогуу бул жерде чоң ийгиликтерди багындырабыз. Ошого биз толугу менен ишенебиз, анткени биз мощный системаны түзүп койдук. Болгону сиздерден чечим гана керек. Мен ийгиликтүү болом деген. Туура. Себеби эгерде чечимди биз өзүбүз чыгара алсак, биз үчүн башка бирөөлөр чечимди чыгарып коет. Ошондуктан башка бирөөгө чечимди чыгарганга жол бербеңиздер. Өзүбүздүн максатыбызды башкаларга уртатканга жол бербейли. Анткени биз каалаган үйдө бирөөлөр азыр бүгүндө жашап атышат. Биз максат кылган машинаны бирөө азыр бир күнү бирөө айдап жүрөт. Биз каалаган салонду бүгүнкү күндө бирөө иштетип атат. Биз каалаган саякаттарда бирөөлөр бүгүнкү күндө жүрөт. Эмне үчүн биз эмес? Эмне үчүн биз барбасак? Биз жасасак болбойт. Болот, эмне үчүн болбойт? Анткени жөп-жөнөкөй адамдар эле бул нерседен ийгилик таап атышат. Ошондуктан 3 айдын ичинде 21 ар бир тепкичке 21 күндөн убакыт берилет. 21 күн бул 3 жуманын ичинде бул ушундай система түзүлгөн. Просто баягындай бул жерде өзүбүздүн гана кайдыгер эле болбосок, бул жерде точно биз ийгиликке жетебиз да. Анткени биз баягындай ашыкча сөздөрдү кошпой эле именно кыргызча, нукура, жалпак тил менен эле бул нерсени жөнөкөйлөштүрүп, эми сөз түрдө арабызда орусча сүйлөшүп, орусча кабыл алгандар бар, орусча сабактар каалагандар бар. Ал үчүн да биздин отдельный группаларыбыз бар, русскоязычный группаларыбыз бар. Даже надо будет англисче сабак өткөн кыздарыбыз бар да. Эми азырынча биз ушул сиздер менен иштеп аткандан кийин биз сиздердин биз ийгиликтүү болушуңуздарды 100% каалайбыз да, иншалла. Ар бир адам уникальный дегендей, ар бир адам өзгөчөсүздөр, ар бириңиздердин колуңуздардан келет. Сиздер да инсан эч бир жерде жок, ааламды айланып келсек да эч жактан тапканга мүмкүн эмес. Сиздер бир өзгөчө инсансыздар, ар бириңиздердин. Биз бул негизинен баарыбыз бири-бирибизге жардам берүү менен бирге өсөбүз, өнүгөбүз. Бул жерде сиздердин бизге жардамыңыздар керек, биздин сиздерге дегендей, биз да колубуздан келишинче сиздерге жардам бергенге аракет кылабыз. Ооба. Бул жерде мен чакырган адамдар киреби, кирбейби, же болбосо дагы бир кандай бир болобу, болбойбу дегендей күмөн саноо ойлордон колдон келишинче алыс болуңуздар. Анткени ал ойлор биз точно билебиз, ал өстүрбөйт. Ушуну жасап көрөйүнчү, элден калбай, эл жасаганды жасап көрөйүнчү, анткени заманга жараша кыймылда деген сөз бар. Заманга жараша кыймылдасак биз артта калып кетебиз. Канчалык адамдар калып кетти. Эми дагы ошолор катарында биз болуп калбашыбыз керек да. Ошондуктан биз ошол шар агымга кошулуп эле жамаат менен бирге эле кете берген бул эң сонун деп эсептейбиз. Биз бул жерде эмне алабыз? Биз бул жерде 3 нерсени алабыз. Биринчиден биз өзүбүздүн жеке, анан үй бүлөбүздүн, анан жакындарыбыздын таза ден соолугун алабыз. Анткени 21-кылымда азыркы күндө өтө химикат көп, оорунун түрү көп, тамак аштын таасири жашоо образ кандай болуп атат да. Ошондуктан бул жерде биз биринчиден эң кымбат болгон өзүбүзгө, жана үй бүлөбүз, бала чакабызга жана жакындарыбызга эң кымбат болгон таза ден соолук бере алабыз да. Экинчиден биз аларга эмне керек? Биздин жашообуз кандай болду? Бирок балдарыбыздын жашоосу кандай болуш керек? Эртең алар каерде окуш керек? Эртең алар кандай үйдө жашаш керек? Кандай шартта болуш керек? Бул деген жаркын келечек, жаркын жашоо. Алар саякатташ керек, алар өсүш керек, алар өнүгүш керек. Биз ала албаган мүмкүнчүлүктөрдү биз аларга беришибиз керек. Ошондуктан колдон келишинче биз жаркын жашоону ушул жерден алышыбыз керек. Сиздер жаркын келечекти, жаркын жашоону ушул жерден аласыздар. Үчүнчүдөн сиздер эмне аласыздар? Бүт тараптан эркиндик аласыздар. Бул эркиндик ар тараптан болот. Азыр убактым жок дешиңиздер мүмкүн, бирок убактыңыздарды кайсыл жакка саласыздар да. Эгерде сиздер убактыңыздарды кайсыл жакка салышыңыздар керек, бүгүн иштеп коюп, эртең дем ала турган жакка салсаңыздар болот да.
Ошол себептен бул жерде биздин системабыз эң эле алгачкы бул убакыттын эркиндигин берет. Сиздерге сыялы эртең менен келип кечке чейин отур бир жерде деген нерсени өзү жок. Болгон 3-4 саатыңыздарды гана убактыңыздар кетет. Барып андан дагы азыраак убактыңыздарды салып, уже сиздер уктайсыздарбы, тойго барасыздарбы, саякаттайсыздарбы, уже кайсыл эмне жумуш кылсаңыздар, хоббиңиздер менен иштейсиздерби, даже 24 саат уже киреше келе турган булакты, акча эркиндигин точно ошол жерден сиздер алып алсаңыздар болот. Топ-туура. Ошолордун катарында эле биз ойлоп калдык. Баягы ийгиликтүү адамдар эмне кылат экен? Ийгиликтүү адамдар бүгүнкү күндө сет курат экен, жөнөкөй адамдар жумуш издейт экен. Ошондуктан биз дагы бүгүнкү күндө сет курганды сунуштайбыз. Биз Аллага шүгүр, сиздер мененбиз, сиздер биз мененсиздер. Сиздердин ийгилигиңиздер бизге керек. Анткени сиздердин жетишкендигиңиздер бизге керек. Биринчи очередде ал өзүңүздөргө керек болуш керек. Эми сиздердин ийгилигиңиздер көп адамдарды кубаныш керек. Биринчиден өзүңүздөрдү, балдарыңыздарды, чөйрөңүздөрдү кубаныш керек. Да, сиздердин чөйрөңүз айтышы мүмкүн азырынча, сен жасай албайсың аны көп адам жасап көргөн. Көп адам кылып көргөн, аны күйүп калгандар бар, банкрот болгондор бар дегендер бар. Алар албетте чыгат. Сен муну алып алып, сен сатышың керек, жалдырашың керек, жүрүшүң керек, үйдөн көчөгө чыгышың керек дегендер чыгат да. Да, бул мурунку сетевиктер ушундай болгон. Бул мурун буга чейинки сетевиктер ошол системада иштеген. Ар бирине жалдыраган, жармашкан, биз деле ошону түздүк да бир кездечи. Ошол жылдарын өттүк. Бирок эми сиздерге эмне болуп калды? Бүгүнкү күндө өтө чоң мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Интернет деген нерсе пайда болуп калды. Бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Аны балким азыр биздин бир эле видеобузду көргөндө балким түшүнбөйсүздөр, бирок 2-3 жолу кайра көрсөңүздөр сиздер толук түшүнүп каласыздар деген ишенимдебиз да. Дагы мени кошумчалап кетсем, биз Кудай буйруса 3 айдан кийин ушул сиздерди биз менеджерлер катарында көрүшүбүз керек. Менеджер деген сөз, менеджер деген сөз бир айда бул 54.800 сом айлык ала турган алдым деген сөз да. Ошол киреше толук эч кандай товар түрүндө эмес, эч кандай башка валюта түрүндө эмес, наличными акча, сом менен акча алсаңыздар болот. Эгерде Россияда болсоңуздар рубль менен, Казакстанда болсоңуздар бул теңге менен уже наличными акча бул. Кагаз түрүндө. И причем акчаны бүгүнкү күндө карточкага салып коюп атат, Ооба, үйдө отуруп, жакынкы жердеги банкоматтан өзүңүздөрдүн айлыгыңыздарды снимать этип, өзүңүздөр каалаган жака иштетсеңиздер болот. Элестетиңиздер, сиздер эч жака кетпейсиздер, балдарыңыздардын, жакындарыңыздардын, өзүңүздөрдүн кооз болгон үйүңүздөрдөн чыкпай отуруп эле ушунча 54.800 деген бул эң сонун акча да. Да, бул акчаны даже Россиядагы эң жакшы иштегендер дагы 14-15 саат иштегендер да мынча айлык албайт. Мен биз деле ошолор катарында иштеп келдик, Россияларды талаалап келдик. Албетте ошондуктан 54.000-55.000 Кыргызстан жеринде отуруп бул киреше кылган жерге шашыш керек, и адамдарды да шаштырыш керек да. Биз баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Артта калбай, менин колумдан келет деп туруп стартты басып туруп, ийгиликтүү болуңуздар, жеңүүчү болуңуздар, баарыбыз биргеликте чоң ийгиликтерди багындырабыз деген ойдомун.